Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун, барчылык, токчулук болсун. Эми биз өткөндө орфография боюнча айтылган сөзүбүздү улайлы. Эмне үчүн орфографияга кайра кайрылып атабыз? Себеби бүгүнкү күндө коомчулугубузда, эл арасында, социалдык тармактарда, интернетте сабаттуулук маселеси кырынан коюлуп жатат да. Себеби бул адабий норма деген кайсы гана элдин тилинде болбосун, тилдин жогорку формасы өнүккөндүгүнүн, өскөндүгүнүн белгиси катары саналат. Ал эми акыркы учурларда өзүнчө эле бир интернеттин тили пайда болду да. Же кыргызча эмес, же орусча эмес, сүйлөө маданияты, кеп маданияты дегенден эч нерсе жок. Адабий норманы сактаган эч ким жок. Туура эмес жазышат, ката жазат. Бул улуттук маданиятка чоң зыян келтирүүчү көрүнүш да. Биз адистердин сөзүн угуп тилчи же болбосо китептен карашыбыз керек. Кайсы китеп? Экиле китеп бар. Биринчиси жогорку кеңеш бекиткен орфографиялык эреже, экинчиси Кусейин Карасаев түзүп кийин толукталган кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. Ушул эки китептен карашыбыз керек. Ушул эки китепте эмне деп айтылса, ошону сакташыбыз керек. Ошондой жазышыбыз керек. Бул кыргыз орфографиясынын биринчи жолу 1934-жылы Касым Тыныстанов мугалимдердин съездинде долбоор түрүндө доклад жасаган. Мына бул биринчи эреже. Андан кийин 1953-жылы жогорку кеңеш Кыргыз СССРинин жогорку совети бекиткен эрежени биз 2002-жылга чейин колдондук. 50 жылдан ашык. Анан 2002-жылы жогорку кеңеш айрым толуктоолорду, оңдоолорду киргизген. Муну 6 жыл колдондук дагы 2008-жылы азыркы колдонуп жаткан эрежелерди жогорку кеңеш бекитти. Себеби орфографиялык эреже бул жалпы элдик иш. Аны жогорку кеңеш гана беките алат. Ошон үчүн биз ушул эки гана кагазга, документке карашыбыз керек да. Ушул эки китепте кандай айтылса, ошондой жазышыбыз керек. Талаштын кереги жок. Талашка эбакта чекит коюлган. Чекитти ким койгон? Кусейин Карасаев койгон. Сөздүгү аркылуу. Ошол сөздүктө кандай жазылса, ошондой жазышыбыз керек. Бул сөздүк ар бирибиздин үйүбүздөн, үстөлдүн үстүндө туруш керек. Оюбузга келгенди жазбай, кыргыз тилинин адабий нормасы боюнча жазганды үйрөнсөк, ошондо анан биз кыргыз тилин өнүктүргөн болобуз. Ошондо анан кыргыз тилин сүйгөн болуп эсептелебиз. Эми мында бүгүнкү эмнени айткым келет? Интернеттеги көптөгөн суроолор айтылышы менен жазылышы эки башка сөздөр боюнча берилип жүрөт да. Кыргыз тилинде дагы бир жолу айтылайм. Ондогон, жүздөгөн сөздөрдүн айтылышы менен жазылышы эки башка. Экөө эки башка эрежеге башыйт. Сөздөрдү адабий тилдин нормасы боюнча туура сүйлөө эрежеси орфоэпия деп аталат. Ал эми туура жазуу эрежеси орфография деп аталат. Грек тилинен алынган. Орфос деген туура, ал эми графикос жазуу чийүү. Эпос деген сүйлөө, айтуу деген сөз. Оозеки айтуу. Бул көбүнчө н тыбышы менен ың тыбышынын айырмасында келип чыгат да. Мисалы үчүн тынба деп жазабыз, тыңба ың менен айтабыз. Тынба дегенде эринде да м менен айтабыз, н менен жазабыз. Көрүнбө дегенде м менен айтабыз, көрүнбө. Н менен жазабыз. Тумба 11, 11 бир тууган десек 11. М менен айтабыз 10 деп. Бирок жазганда 10 деп н менен жазабыз. Эмне үчүн? Бул себеби өзүнөн кийин эринчил б тургандыктан ага окшошуп кетип атат да. Бул ассимиляция деп аталат. Түн бою м менен айтабыз. Себеби өзүнөн кийин
бой деген сөздүн башында эрин-эринчил б тыбышы тургандыктан түн деген сөздүн аягында ушчул ны тыбышы м болуп айтылат. Айтканда түн бою чогуу айтылат. Ал эми жазганда эки бөлөк түн бою. Муну кантип текшеребиз? Мисалы үчүн көрүнбөйт дегенди өзүңүздөр текшерип көрсөңүздөр болот. Текшерүүнүн эң оңой жолу уңгу мүчөгө ажыратып жиберүү. Көпчүлүгүңүздөр сөздүн уңгусу мүчөгө ажыратканды билесиздер. Көрүнбөйт. Уңгусу көрүн, ны, көрүн. М менен жазып койсок, анда көрүм деп болуп калат. Кыргыз тилинде көрүм деген сөз жок. Ошондой эле каткалаңүздөр эки үндүнүн ортосуна келип калса, же болбосо каткалаңдын жанында жумшак келип калса, эки сөздүн ортосунда же болбосо бир эле сөздүн ичинде жумшарып кетиши мүмкүн. Бул жумшаруу деп аталат. Чөп үйдү, чөп үйдү деп эки бөлөк жазабыз каткалаң п менен. Ал эми айтканда каткалаң пны бга түшүрүп өткөрүп айтышыбыз керек. Чөп үйдү, эрин-эринчил, жылчыкчыл. Жол кайда деп г менен айтабыз кайда деген сөздү. Жазганда жол кайда деп каткалаң менен жазабыз. Бул жумшаруу деп аталат. О орфоэпияда жумшаруу. Сыйлыгышуу деген түрү бар, ассимиляция же болбосо кыргызча айтканда окшошуунун бир түрү. Сөздүн аягы үндү менен аяктап, экинчи сөздүн башы да үндү менен баштаса, бир үндү сыйлыгышып түшүп калат. Мисалы үчүн кара уй. Айтканда каруй деп айтабыз. Бирге. Кара деген сөздүн аягындагы а тыбышын түшүрүп айтабыз. Бирок жазганда кара уй деп эки бөлөк жазышыбыз керек. Тоору ат эки бөлөк жазылат. Жазганда, айтканда бирге у тыбышы түшүрүлүп айтылат. Торат, торат. Келсе экен, келсе экен. Айтканда келсе экен, бирге түшүрүп айтылат. Ал эми жазганда эки бөлөк түшпөй жазылат. Келсе экен. Экинчи бир маселе каткалаң жана жумшак үнүстөрдөн болгон айырмалар. Асем, азем, зысы туура, намыс, намыз, биринчиси туура. Созулма үндүүлөр менен айтабыз. Бирок жазганда созулбай жазылат. Мисалы үчүн короз деп созуп айтышыбыз мүмкүн ону, бирок жазганда короз кыска үндү менен, мончо деп созуп айтабыз. Жазганда бири кыска о жазылат. Илгери, илгери созулма менен айтабыз, кыска менен жазабыз. Эти сөздүн аягында үз менен аяктаса, ага ар мүчө суланганда созулуп айтылат, бирок кыска жазылат. Барар, болор деп созуп айтабыз, бирок жазганда кыска үндү менен жазабыз. Бул созулма үндүлөр менен кыска үндүлөрдүн айырмасы. Оозеки жана жазуу иречиндеги. Ошондой эле жумшак з, анан каткалаң с тыбыштарынын ортосунда айырмалар бар да, оозеки жана жазуу учурунда. Мисалы үчүн асо деп айтышыбыз мүмкүн каткалаң менен. Жазганда жумшак з менен жазабыз. Азо. Мерез каткалаң менен айтабыз, жазганда жумшак з менен мерез. Топос аягында каткалаң с келет, жазганда жумшак з менен жазабыз. Ошондой эле каткалаң г, к, же болбосо к, га, г тыбыштарынын айырмасы. Экөөнү тең жаза берген учурлар болот да. Айлакер деп да жазып жүрүшөт. Айрымдар айлагер г менен да жазып жүрөт. Айлакер, айлагер. Мында эмне кылышыбыз керек? Орфографиялык сөздүктү карашыбыз керек. Ошондо айлакер деп турат. Бей күнөө. Айтканда бей күнөө деп айтабыз г менен. Бирок жазганда орфографиялык сөздүктү карасаңыздар, бей күнөө каткалаң к, анан чогуу жазылып турат. Анан экөөнү тең жол берилиши мүмкүн. Каткалаңына дагы, жумшагына да. Кечээки, кечээки окуя. К менен да жазсаңыздар болот. Кечээги
G менен жазсаңыздар да болот. А муну кантип билебиз, кайсыныз экөөнү тең жазса болобу же болбойбу? Орфографиялык сөздүктөн караңыздар, же болбосо эрежеден караңыздар. Бул өзү сабаттуу жазуу деген белгилүү даражада адамдан мындай убакыт бөлүп, ошону үйрөнүүнү талап кылат. Бул өзүнчө бир илим. Муну сөзсүз жанагы 2 китепте караш керек жок дегенде. Сабаттуу жазам деген адам, мен маданияттуу болушум керек, сабаттуу жазышым керек деген адам сөзсүз орфографиялык эрежени жана орфографиялык сөздүктү кесибинен түрүнө карабастан, мейли юристпи, математикпи, тилчиби караш керек. Ансыз биз туура жаза албайбыз. Ошондой эле каткалаң П менен Б тыбыштарынын экөө тең жазылып калган учурлар болот. Озекиреште айрым жерлерде П тыбышы көп колдонулат. Пешене, пайда, пакта. Ал эми айрым жерлерде ошол эле сөздөрдү бешене, байда, бакта деп айтышы мүмкүн. Эмне кылышыбыз керек? Кайсынысы туура? Сөздүктү караш керек. Же болбосо билген кишилерден сураш керек. Мына жакында эле чыкты. Пешене туурабы же бешене туурабы деп. Социалдык тармактарда. Мен жаздым, бетин көрсөттүм ошондо. Экөөнө тең жол берилет айрымдардын. Пешенеси да туура, бешенеси да туура. Айрымдарына жол берилбейт. Мисалы үчүн байда деп Б менен жазууга жол берилбейт. Адабий норма боюнча пайда деп каткалаң менен жазышыбыз керек. Пайда деп. Эми бул көпчүлүк түрк тилдеринде каткалаң П тыбышы колдонулат да, ошонун таасири биздин айрым диалектилерде көрүнүшү мүмкүн. Мисалы үчүн Баткенде көбүнчө каткалаң П тыбышы колдонулат. Ошондой эле бизге тектеш Алтай тилинде Б тыбышы балага келчү. Дээрлик жок. Бүт каткалаң П менен айтылат, жазылат. Окшош үнүстөрдөн озек жана жазууда М менен Б тыбышы. Же болбосо чөнөкөлөштүрүп айтканда М менен Б. Айрым жерлерде мөөн дейт. Койдун мөөн, ичегиси. Айрым жерлерде бөөн дейт. Кайсынысы туура? Экөөнө тең жол берилеби же бирөөнө эле жол берилеби? Китептен караш керек. Адам баарын эстеп жүрө албайт. Ошон үчүн үстөнүн үстүндө туруш керек деп атканым ошол. Китеп. Кайсы сөздү жазганды унутуп калсаңыздар, дароо орфографиялык сөздүктү ачып карай коюш керек. Орфографиялык сөздүк деген эмне экенин билбеген кыргыздар көп азыр. Колуна кармап көрө элек адамдар көп. Эгер биз антип отурсак, биз талаша беребиз. Биз жакта мындай айтылат, ушул туура дей берет ар ким. Ар ким өзүнүн аймагында колдонулган сөздү туура деп эсептейт да. Андай эмес. Диалекти сөздөр деген орфографиялык нормага туура келбейт. Эми тилекке каршы орфографиялык сөздүктө карасайыптын. Ушу көптөгөн диалектилик сөздөр кирип кеткен да. Албетте, эгер адабий тилде ал сөз жок болсо, диалекти сөздөрдүн эсебинен алып байытса болот тилди. Мисалы үчүн дыйканчылыкка байланыштуу козо, пая, чигит деген сөздөр түндүктө колдонулбайт. Биз аны түштүк диалектисинен алып колдонобуз. Аларды адабий тилге колдонсок болот. Бирок таптакыр Кыргызстандын бир да жеринде колдонулбаган бир сөздөр бар да. Мисалы үчүн доюр, доюрлан, доюрлук, доюрланбай, доюрланган 11 варианты берилген. Эгер мен түшүнбөй койдум, бул эмне деген маанини билдирет. Эгер Кыргызстанда ушул сөздүн маанисин билген кишилер болсо, ЛТР каналына чалып коюңуздарды өтүнөм. Эмнени билгизет доюрлан деген. Жаксак, жаксак, кароташ, керкана, масайра, мөлтөр, мубакүл деген сөздөр диалектизмдер. Буларды колдонууга болбойт.
Себеби адаби тилдин нормасына туура келбейт. Ошон үчүн биз адаби нормага туура келе турган сөздөрдү жазганды билишибиз керек. Алдыңкы, алдыңкы, ны менен анан ың менен, качанкы, ың менен айтылат дагы, анан качанкы, ны менен жазылат. Үндүүлөрдүн түшүпкө кошуп айтылышы кортунду, рыдан кийин у түшүп айтылат. А кээде кору тунду, у кошулуп айтылат. Кулп деп айтабыз. Кулп. Кулпу деп айтабыз. У тыбышын түшүрбөй. Жогору кетти, жогору кетти. Ны тыбышы түшүрүлбөй да айтылган ушулар бар. Ным, анан ым. Ичке, ничке. Үндүү тыбыштардын чабалекей, а менен айтылат. Чабелекей, менен айтылат. Устукан, устакан. Ширенке, ың менен. Ширенке, ны менен. Дария, ы менен. Дария, и менен. Тажрыйба, ы менен. Тажрыйба, рыдан кийин и. Тарыхый, тарыхий. Аны караш керек. Мындай сөздөр ондоп, жүздөп саналат. А дегенде карап туруп китептен, анан эске тутуп калыш керек да ар бир адам. Демек ар бир адам өмүр бою туура жазыш үчүн ошол арпа сабаттуулуктун үстүндө иштеш керек ар бир адам. Жазууга тиешеси бар адам. Мыйзамды сыйлаган адам катары ошол орфографиялык сөздүктө кандай жазууга жол берилсе, бүт кыргыз эли бирдиктүү нормада жазганды үйрөнүшүбүз керек. Антпесек ар бир аймак, ар бир адам өз билгенин жаза берсе, анда бирдиктүү адаби норма да жазганды билбей калабыз. Демек бул эмне деген сөз? Бул кыргыз тили чачыранды болуп, бири-бирибизди түшүнбөй калабыз. Жазуу маданияты жоголот деген сөз. Ошон үчүн биз дайыма телевидение аркылуу, радио аркылуу туура жазуу жөнүндө болгон кеп кеңешибизди берип келе жатабыз. Эгер дагы сурооңуздар болсо, ошол мисалы үчүн мына эл каналына, башка кыргыз радиосуна, биринчи радиого жана башкаларга кайрылып сурап турсаңыздар болот. Интернет деген бар азыр. Бирге туура жазабыз деген топ түзүлүп, ошондо дагы айрым сөздөрдү тактап жазылышы берилип жатат. Кыскасы, биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз, өстүрөбүз десек, туура жазып, туура сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Бул туура жазуу маселесин биз дагы уланта бермекчибиз. Кийинки жолугушууларда кайрадан кездешкенге чейин сак саламатта калыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык.